Урматкан Токур кызы Араван районунун тургуну. Айымдын 4 баласы бар. 2 кызы психологиялык дарттан жабыркайт. 12 жаштагы кызы 10 жашка чейин сүйлөп, чуркап басып жүргөн. 2 жылдан бери акыл эсин жоготуп, басууга да алы келбей калган. Урматкан айым кызын айыктыруу үчүн болгон мал-мүлкүн саткан. Башка киреше булагы жок болгондуктан Ош ТВ каналына кайрылып, элден жардам сураган. Барган сайын өзүм да абалым өтө начар болуп кетти. Приступ болуп калдым барган сайынчы. Ушулардын эмеси менен. Бир эле бул эмес да Кызылкияда, Үч Коргондо психиатр жактан да бир кызым ооруйт. Ол да тынбай звонтет, ол да сыгып турат. Апа качан алып кетесиз? Алып кетпейсизби деп жалдырап ыйлап турат. Оягы да кыйын болуп атат да. Билбейм, кандай болот, билбейм. Эч ким үчүн күйбөйт. Күйө турган эч кимим жок. Урматкан айым биздин программага тартылган соң 200 000 сом 1 жылга жетерлик азык-түлүк топтолгон. Ал кайдыгер эмес жарандарга ыраазычылыгын айтып, кубанып турат. Ошондой эле топтолгон каражат менен 12 жаштагы кызын Өзбекстанга дарылатууга алып кетти. Тарткандан баштап ушу тарткан күнү эле түнү кеч камал эле элдер Россиядан жакшы жардам берди. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Россиядан катта жардам келди. 200 000 түштү, ушу түштү. Ушундай неме болду. Эртең Кудай кааласа насип кылса, эртең саат 6-да чыгып кетели деген үмүтүбүз бар. Өзбекстан. Айпер экөөбүз, ошо Айпер атай меникине келди, эртең саат ушул жерден чыгып кетели деп. Биздин пулга 80 000 пул экен. Мындан да кызым басып, Кудай кааласа жакшы болуп кетсе, мындан да катта ыраазычылыгымды билдирем деген ойдо келдим. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ал эми Саадат Мурзакулова Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургуну. Өткөн жылдын күз айларында Ош ТВ телеканалынын инсан берүүсүнө тартылган. Анда Саадат айымдын оор жашоосу чагылдырылып, тоюна тамактанбаган айымдын үй бүлөсү авариялык абалдагы туракта күн кечирип жаткан. Кээ бир учурда үйүнө жылаандар да кирип, айласыздан кооптуу абалда жашап келген. İşte акча тапканда таап калам, таппаганда таппайм. Кандай жумуштарда иштейсиз? Ошо карчка, эл журттун карчкаларын казабыз. Бирөөлөрдүн үйүнө жыйнап, пыйнап, ошо неме кылып алып келем, пул алып келем. Тамак аштар жок болсо, секин туугандарымдын кетип калам. Анан олар онча мынча түйүп беришет. Эримин өзүнүн жашагысы келбеди. Бул үйдө не бар экен, жыланам чыгып атты мына жерден. Ondan başta onu yerden çıktı, ondan başta mı yerden, ondan gün onu yerden çıktı. Кайдыгер карабаган жарандардын жардамы менен Саадат айымдын турагы оңдолуп, акчалай жардам, азык-түлүк, кийим-кече да берилди. Ал бүгүн жардамга кол сунган элине ыраазычылыгын айтып, сүйүнүп турат. Азыр жашоом жакшы болуп калды. Үйгө тамчы өтпөй калды. Şu ellerge razıçılığım uşul, rahmat, Allah'a razı olsun. Ошо үй берки эски үйдө амоңдоп, анан жаңы уям салып берем деп атат. Туугандарыма рахмат. Бардыгына рахмат, разычылыкты билдирем эл журтума. Патам берип отурам бардыгына. Ош ТВ телеканалы жардамга муктаж жарандарга себепчи болуп, эфир аркылуу калктын аярлуу катмарындагы жарандарыбыздын жашоосун чагылдырууну мындан ары да уланта берет. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.